Assalamu алейкум туугандар, кандайсыңар? Мекендештерим. Россияда, Алтайский крайда азыр өтө көп айылдарда үйлөр сатылып жатат. Көп адамдар биринчи мен видеомду көрүп, анан кызыгып, Авито аркылуу издеп жатышып, өздөрү келип алып аткан учур азыр. Ошого эгерде колуңуздарда болсо, мүмкүнчүлүгүңүз болсо, орус тилинде сүйлөсөңүз, албетте өзүңүздөр издеп көрүп, эмелеринин айылдарда жайыт жөнүндө сурап, калган баягы чөп даярдоочу адам барбы жокпу, жем даярдоочу адам барбы жокпу, эт сатканга, сбытка, сүткө шарттары барбы жокпу, ошолорду сурап билип үйлөрдү ала берсеңер болот. Албетте бир эле ушул кичинекей айылга келип тыгылгандан бир эмеси жок, кажети жок. Жакпаса, ушу айылга келип көрүп жакпаса, башка айылдардан кыдырып өзүңөр алсаңар болот. Көпчүлүк азыр ушундай кылып жатат, алып кеткендер дагы болду. Ушул айдын ичинде эле мага чалган адамдар баланча жерден алдым, баланча жер кандай, чыныгы мен билбейм, ал жакта кандай, ошого мен маалыматым жок, мен так жооп бере албайм, билбейм деп коем. Анткени мен чыныгы билбейм, барган эмесмин, ал жакта жашаган эмесмин, билбейм кандай акыбал ал жакта, кантип иштеш керек, эмне кылыш керек, ал жакта тааныш да жок. Ошого туугандар, эгерде өзүңүздөрдө ушундай ойлор болсо, интернет аркылуу издеп, таап, көрүп, албетте ал ойдон кайтпаңыздар. Анткени бир нерсе ой болсо, ага бир кадам керек. Кадам кылсаңыздар, албетте бир нерсеге жетишесиздер. Анан баягы биздин жаныбызда жайлашкан айылдарда, Рубцовско жакын айылдарда мен сунуштабайм алганга, анткени ал жакта жерлерин сатпайт. Көпчүлүк кыргыз жарандыгы менен эле алып атат да азыр. Үйдү алып аткандар кыргыз жарандыгы менен алып аткандар көпчүлүк болуп атат. Азырынча биздин айылда 12 үй үйлүү болду. Мындай айтканда, тагыраак айтканда 12 үй сатылды. Сатыла турган үйлөр, мындай айтканда, азырынча конкреттүү мен келип сразу алып алам десеңиздер, үйлөр жок калды. Анан баягы үй сатылып кетти. 700 миңдик үйдү Баткендик биздин бир тууганыбыз алып койду. Ал азыр аты жөнү Алтынбек. Ал азыр буюрса мурда үйдү алып кеткен адам менен Өмүрбек байке менен жолго чыгат. Мурда алып кеткен Өмүрбай байке келип трактор алып койгон болчу. Ошол тракторду буюрса документин оформление кылганы келип аткан учур. Балким 5 же 4 күн ичинде биздин айылга келип калат. Анан бал челек жөнүндө, баягы бал челек сатылат. Ким балким алам десе, бал челек иштетем десе, бал челек өзү сатылат. 150 миң рубльга берем дейт, баарыны ичинде бүт шаймандары менен. Анан 42 бал челек үй бүлөсү бар. Семья деп коет экен, ошол 42 семьи бар. Ошону алып иштетсеңиздер болот. Эгерде сиздерге эме керек болсо, үй ала албай жөн эле ошол бал челекти алып коюп, ошол азыркы келип жаткан Алтынбек менен сүйлөшүп, келип кышы менен карап, ошол үйдө ичинде карап, жашап, үйдү да карап, жазда мен албетте сиздерге башка жерден жер таап бергенге мүмкүнчүлүк болот. Жок болсо, ошол жаныбыздагы бош жерлерге же балким бир үй чыгып калат. Үйлөр чыгып атат, бирок алардын документтери уланып, даярдоо болуп 6 ай 5 айдын ичинде бүтөт. Көпчүлүк ошондой. Анан ошол бал челекти алган адамга албетте үй
чыгат бул жерде. Жазда үй алып туруп ошол бал челекти кармасаңыздар болот албетте. Кыш ичи биякта ошол бал челекке көңүл буруп, мейир берип карасаңыздар, жазда сонун бир чакан өзүңүзгө иш, бизнес кылып алсаңыздар болот. Жок болсо албетте ал бал челек алып кетет, жүктөп алып кетет. Достор, ушундай. Анан жакында кече тапшырган документтердин үйлөрдүн келишимдери тапшырылган, документке каттоого турдук, 17-синде чыгат. Ошол документтерди албетте 17-синде шаарга барып, сиздер комментарий жазган экенсиздер. Шаардын ичинде квартиралар канча сомдон, үйлөр канча сомдон. Мен аны Авитодон эле көрүп коюп, кээ биркилер Авитону дагы билбейт окшойт. Авитодон эле көрүп туруп сиздерге квартиралардын баасын айтып коем. Кандай квартиралар канча сомдон. 2 жыл мурда квартира, бир комната квартира 300 миңден 400 миңге чейин болчу. 3 жыл мурда. 2 комнаталыктар 800 миң болчу. Азыркы учурда мен байкаганда жокмун, издегенде жокмун. Канча сомго көтөрүлүп кетти, кандай болуп калды. 3 комнаталык жакшы квартираларды 1 миллион 200 миңге алса болот эле да ошол мезгилде. Сонун квартираларды алса болот эле. Эски квартиралар, бирок алар жакшы каралып эме кылган. Өзүнчө Рубцовск бир кичинекей шаар, бирок ичинде перспективалары аябай көп. Азыр мындай караганда коммерческий недвижимость деп коет, баягы сода дүкөндөрү же сода кичинекей борборлору же кичинекей бир содага жарайттырган имараттар аябай көп. Мен кече изилдеп көрдүм. Ошол арзан да, мындай айтканда, баалары арзан. Авитону ачып көрсөңүздөр болот. Ошол ишке сала турган эме жаңы башталып атат да шаардачы, мындай ойгонуп барып аткан шаар. Ошол жерге бир инвестиция кылам деген адамдар келип туруп эле өзүңөр мындай байкап туруп көрсөңүздөр болот да, эмне жетишпейт, эмне кылса болот. Албетте көп нерселерди кылса болот. Мен көз карашым балким сиздердики менен айырмасы чоңдур, бирок мен ушул көп нерсени айткым келет, бирок балким окшошпой калат. Ошого өзүңүздөр келип бир мага көп адамдар чалып атат да, жазат. Мен инвестиция кылайын дедим эле, кандай кылсак болот, мындай кылсак болобу, эмнелер бар, эмнеге акча салсам болот деп сурашат да. Мен ошолорго сунуштап кетет элем. Шаардын коммерциялык имараттары бар, недвижимосттары, мүлктөрү бар да, кыймылсыз мүлктөр. Ошол коммерциялык кыймылсыз мүлктөрдүн баалары арзан, действительно. Мындай салыштырганга азырынча бул шаардан эл кеткен себеби башка Барнаулга көчүп кетип аткандар көп болуп атат. Себеп биякта курулуш жок болуп атканы себеби кетип аткан. Анан иш жок болуп аткан себеби. Бирок кичинекей бир чакан ишти ачкан адам утат да, айлыктары аз бул жакта. Значит, конкурентоспособный бизнес ачса болот. То есть айлык аз жерде сиздин продукцияңыз, чыгарган продукцияңыз албетте башкалардын продукциясы менен салыштырганда баасы арзанга түшөт. Значит, добавленная стоимость на продукт будет минимальная. Ошондо ошол чыгарган буюмуңуздун баасына баа кошсоңуз, баягы сиздин өзүңүздүн пайдаңызды кошсоңуз, аз кошуп, арзаныраак конкуренттүү барып башка базарларда дагы соодалашканга, биринчи орунда турганга, арзан буюмдарды чыгарганга мүмкүнчүлүк бар да. Ошол эле швейный цехтерди көп айтчу элем. Швейный цехтерди Кыргызстандан ачкыла, анан ошол эле товарды кайра эле Кыргызстандан Россияга ташыгыла. Бул жакшы, бирок азыр Кыргызстанда ошол швейный цехтердин иштеткен адамдардын эмелери жок болуп атпайбы? Ишчилер жок болуп атат, жетишпестиктен. Себеп иштейм деген адам аз эмес, иштейм деген адам көп. Бирок
цехтер аябай көп ачылып калган да. Ошончо объем рабочий, ошончо объем ишчи жок ошого жараша. Ошон үчүн көбү Москвага көчүп кетти, Подмосковьяга көчүп кетти. Ал жак Москва жакын, эме кылабыз деп. Албетте алар акылдуу иштерди кылган, сонун иштерди кылган, ачып алып Москвадан. Бирок ал жакта дагы айлык расходтору көп. Цехтерди ачам дегендерге мен сунуштайтыным ушундай өлүп барып аткан, мындай айтканда, шаарлар бар да. Эми восстанавливаться кылып аткан, эми өнүгүп аткан, азыр эми өнүгүп жатат. Мурда өлүп барып аткан болчу, азыр мындай 1-2 жылдын ичинде аябай эмне түрткүчкү болгонун билбейм, өкмөт акча бөлүп жаткан учурда ошол эмеге, шаарга. Эми жолдор ондолуп, бордюрлар коюлуп, мен көрүп, освещениялар коюп байкап калдым. Ошого швейный цех ачкандарга сонун шарттар бар. Средний айлыкты Авитодон көрсөңөр 40 000, айына 45 000 айлык бар да бул жакта. Анан жаштар көп бул айылда, шаарда. Ошол Рубцовск шаарында жаштар көп. Ошол швейный цех иштетем деген адамдар бат эле өзүнө рабочийлерди таап алып, имараттарды арзан алып ишти баштаса болот да. Анан бизден Новосибирскиге, Кыргызстандан Новосибирскке товар ташыйт. Новосибирскиде өтө чоң базарлар бар. Ошол базарларда Кыргызстандын кийимдери сатылат да. Бирок мынау жерден Барнаул, Рубцовск шаарынан Новосибирскке чейин 480 километрдай, 520 километрдай жол жүрүш керек. Эмне экономический жагын ойлосок, биякта айына где-то 40 000, 45 000, 50 000ге чейин айлык берсе дагы, сдельный болсо дагы, ошого тагап, ошого буюмдарыны ошол баада чыгарып, бир айда 50 000, 45 000 айлык иштесе, бияктагы Рубцовсктун шаарында жайлашкан жаштар, иштейм деген адамдар албетте көп болот, тап барат иштегени. Анан ошол эле акчаны Кыргызстанда азыр берип атат, бирок аптасына берип атат. Мен тааныштарым 28 000, 30 000, 45 000, 70 000 аптасына швейный цехте иштеп, чеберчиликте иштеп алгандар бар да. И ошол иштеткен адамдар дагы тааныштарым бар. Мен өзүм көзүм менен көргөм тетрадтарыны. Аптада эң минималдуу 25 000 алат экен да аптасына. Бул деген акырындап өскөн баа, айлыктар өскөн. Себеп жумушчу аз, цехтер аябай көп ачылып кеткен. Ошондуктан ошондой кыйналып жүргөн эл, адам топтолбай цехти ачып алып кыйналып жүргөндөр адамдарга мен сунуш берет элем. Ушул Россияда ошондой по пути кеткен шаарлар көп да, кичинекей шаарлар. Ошол шаарларда өзү транзитный шаар да бул. Любой мына Өзбекстандан, Кыргызстандан, Казакстандан чыккан машиналар көбүнчө ушул Рубцовсктун ичинден өтүп кетет да. Бир аз жол начар эмеде Казакстандын ичинде. Бирок көпчүлүк ушул жолго салат. Дальний Востокко барыш үчүн, Сибирге барыш үчүн, толугу менен весь Востокко барыш үчүн, анан Сибирге барыш үчүн ушул жол менен эле өтүшөт. Адам ташыгандар эле жакшы жолго айдайт. Көбүнчө фуралар ушул жолго эле айдайт биздин Рубцовск шаары аркылуу. Кээбиркилер башка Омский границага эле айдашат. Бирок мен айтып кеткеним, бул кичинекей шаар болгону менен транзитный да. Ошого сквозной шаар. Ошол шаарда жакшы бир келечеги бар. Менин көзүм бар. Мындай көзүм бар дейм. Мен көзөмөлгө алып карасам, көп байкап турдум. Шаарда иш кылам деген адамга көп эмелер бар, шарттар бар. Действительно көп бар. Ошол эле курулуш тармагында жумуштар. Курулуш тармагында жумуштарды кылган адамдар аз. Бирок курулуштар бар. Жеке этаж үйлөр эмес, 1 этаж, 3 этаж
2 этаж үйлөрдү баягы батир, чоң батир этаж үйлөрдү салбайт биякта. Сала элек, ошого андай жумуштар жок. Бирок ремонтный, косметика ремонттор жумуштары аябай көп. Иштейм деген адам жок. 1 этаж, 2 этаж, 3 этаж үйлөрдү салган усталар жок. Поляда мисалы көп поляларды иштетишет. Күнүнө 2,5 миң. Бирок биздин адамдарга албетте мен поляда иштегин деп сунуштабайм, үгүттөбөйм дагы. Албетте башка иштер толтура бар. Бизнес кыла турган, кичинекей бир эме ачып алып, строительный компания ачып алып дагы эле иштетсеңиздер болот. Анткени рабочийлер жок биякта, мындай айтканда. Өтө керектүү бир эмелер, конторалар жок да, ушундай жумуш менен камсыздаган ортодо туруп компания ачып алган адамдар. Ошондой баягы мен айтып кеттим эле өткөндө, биздин кыргыз кафеси жок. Азыр кандай тенденция болуп кетип атат? Ар бир шаарларда этнический бир кафелер жок да, этникалык бир кафелер жок. Көп ачылган, бирок чоң шаарларда. Момундай шаарларда өзгөчөлүгү менен, баягындай өзгөчөлүгү менен бөлүнүп турган, айырмаланып турган мындай кафеси жок ушул шаарда. Кичинекей эле столовый ачып алышат колдон келгенче. Эми столовыйга барышпайт да, мындай только тамактанганы барат. Биз баягындай өзүбүздүн улуттук бир кафелер ачылып калса, бир эле сеть болуп ачылса, 2-3 кафе жетет ошол шаарга. Сонун эме болот да, иштейт. Анткени эменин өзүндө эле жок. Рубцовдун өзүндө эле мындай сонун бир кафелер жок да. Барып отурам десең, даже ошол эле Европа кафелери да жок. Болсо дагы кирсеңиз битком. Адамдар просто жык. Ошого айтып кетет элем, навайчылар навайкана ачса, самсакана ачса кетет. Шаурмаларды баягы мурдагы кичинекей дүкөндү ачып алып, эмес, андай эмес, шаурмаларды азыр как кирип отуруп жей турган эмелери менен ачып алса, албетте сонун чоң бир ийгиликтерге жетишсе болот да. Мен ойлойм, балким сиздердин араңыздарда ушундай адамдар бар. Келип бир разведка кылып кеттиңиздер. Бул шаарда перспективалары өтө көп. Бир байкасаңыздар болот, мониторинг этип, компьютерду ачып же телефонду ачып, баалар менен канча сом ошол кыймылсыз мүлктөр, коммерциялык кыймылсыз мүлктөрдүн баалары канча сомдон, кайсы жерлерде жайлашкан, спутникти ачып туруп, мындай эмелерини, локацияларını көрүп көрсөңүздөр болот да. Ошентип анан бир чечим чыгарып, бир келип кетсеңиздер болот. Мисалы ошол эле эмеде Рубцовскийде мен курулуш менен бир аз байланышып калганда бир нерсени билдим. Пескоблок чыгарбайт экен. Пескоблок жок. Мына бир идея. Анан бирок пескоблокту Барнаулдан 300 километр ар жактан алып келет экен. Анан пеноблок чыгара турган завод жок экен. Пеноблок келет базарга, сразу сатылып кетет. Аны дагы Барнаул жактан алып келет экен. 300 километр. Анын үстүнө жол кире бар. Кошулат, анан бир кубы 6 миң, 7 миң, 8 миң ушундай болуп кетет экен да. Ошого ушундай бир ушул тармакта иштешкен адамдарга дагы талап аябай чоң. Талап аябай чоң. Анан түнүкө баягы профнастил менен иштешкендер бар. Ошол профнастилдин эле дүкөндө эле аласың да, 2 метрден кесилген даярына. Өзүңө керектүү баягы 6 метр, 5-20 кылып кесип бере турган конкреттүү бир эме цехтер жок. Бирок ошонун талабы бар. Алам дегендер аябай көп. Ушундайларды ачса болот. Алардын ачыш үчүн баягындай имараттар бар го, мурунку заводдор, ошондой заводдор тыгылып жатат саткылыкка, сатам дегендер. Арендага берем деген арзан. Ошолорду байкаштырып көрүңүздөр достор.